Бөйрөгүн жана боорун алмаштыра турган жарандар 1 жылдан бери дары ала албай жатканынан нааразы болуп, Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдына митингге чогула баштады. Видеого лайк басып, жана каналдагы эң туура жазылуучулардын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгурочону да басып коюңуздар. Бул туурасында Репортер Кежинин кабарчысы билдирди. Нааразылык митингдин уюштуруучулардын бири Муратбек Султановдун айтымында эки талапты коюшууда. Биринчи талап: быйыл сентябрь айында тендер өтүп, Орусиялык медсервис компаниясы утуп алган. Програф Селесепт Сандимун Neural Myfortic деген оригинал дарылардын ордуна аналог женерик дарылар бергени жатат. Муну менен 40 миллион сом үнөмдөөнү көздөп жатат. Дал ушул аналог дарыларга каршы чыгуудабыз. Анткени бул дарылар организмге кандай таасир этет белгисиз. Экинчи талап: 2021 жылдын дарысын ушул тапка чейин ала элекпиз. Буга тендер жүргүзүү жолдору менен убакыт жөн гана өтүп жатат. Ошол себептен тендерди тыйып, түз сатып алуу жолу менен дарыларды сатып беришсин. Мамлекет тарабынан жыл сайын 78 миллион сом каражат бөлүнөт. Ага Програф Селесепт Сандимун Neural Myfortic деген 4 түрдүү дары сатылып алынат. Ал 585 кишиге 8,5 айга жетет. Быйылкысын азыркыга чейин ала элек. Ырчы Толгонай Арзыкеева сүйүктүүсү менен 2 жолго түшкөнүн жазып чыкты. Бул менин акыркы билдирүүм. Мага учурда жеке жашоом боюнча көп каттар келип жатат. Эгер мүмкүнчүлүк берсеңер, мен кенен айтып берейин. Жигитим экөөбүз 3 жыл сүйлөшүп жүрүп, баш кошууну чечтик. Менимче биз шашып бул кадамга барыптырбыз. 3 жыл экөөбүз аралыктан сүйлөштүк. Биз 2 жолго түштүк. Ким эмне дебесин, кимдин фантазиясы кандай болбосун, ажырашуубуздун себеби бул бири-бирибиздин мүнөзүбүздүн дал келбей калганы. Ооба, биз мыйзамдуу түрдө баш кошконбуз. Мага кагаз маанилүү эмес. Ошондуктан мындай кадамга баруу алдында 1000 жол ойлонуп, өзүңө мен бул адамды жакшы билемби? Мен өзүмдү ал адам менен ыңгайлуу сеземби деген суроо беришиң керек экен. Буга эч ким күнөөлүү эмес. Мен ага жана анын үй бүлөсүнө ыраазымын. Бул менин жогорудагы окуяга байланышкан акыркы билдирүүм деп жазды ал. Ырчы Толгонай Арзыкеева менен Нурсултан Төлөпберген ушул жылдын август айында расмий түрдө никеге туруп, нике күбөлүгүн алышкан.